Мен 26 жаштагы бойдок жигитмин. 10 жыл мурун билим алуу үчүн айылдан шаарга келгем. Музыкалык окуу жайда окугандыктан окуумду аяктай элек ырчылыкка кадам таштадым. Чынында атыңды таанытуу үчүн бир гана талант жетишсиз болорун баары эле билсе керек. Андыктан маңдай тер төгөй иштеп, ортого тааныштарды салып, Айтор бүгүнкү күндөгү атак даңкыма көп түйшүк менен жеттим. Азыр Кудайга шүгүр, менде баары бар. Үстүмдө үйүм, алдымда машинам, популярдуулук. Күн сайын той кечелерге чакыруулар түшөт. Журналисттер интервью алышат. Кыздар сүйүүлөрүн билдиришет. Айтор менеджерим экөөбүздүн телефонубуз тынбай, базарым жүрүп турган убак. Мунун баары көңүлүмө жагат. Бирок популярдуу болуунун да бир кемчилиги бар. Сен өзүң каалагандай басып, каалагандай көңүл ача албайсың. Бир кылт этсең эле кеп сөзгө каласың. Ошондуктан ар дайым өзүңдүн үстүңдөн көзөмөл жоготпой, абайлап сүйлөп, түп-түз жүрүшүң керек. Мен ушул нерседен чоң жаңылыштык кетирдим. Сүйүү күнү болчу. 2 айдан бери тааныш бийкеч менен жолугуп калдым. Аты Айпери. Ал келишимдүү, жүзү жарык кыз. Чынында аны жаныңа ээрчитип жүргөндөн уялбайсың. Майрамды шылтоо кылып, адаттагыдай анын үйүнө бардык. Эркекчиликте дайымкыдай эле экөөбүз түндү чогуу өткөрдүк. Эртеси кадимкидей эле эч нерседен капарым жок. Айпери менен коштошуп, жолумду уладым. Арадан 3-4 күн өттү окшойт. Жумушум боюнча бирөөнү күтүп жатсам, телефонума бир нече адамдан шилтеме келди. Аны ачып, экрандагы видеодон өзүмдү көрүп, көзүм айланып, дендароо боло түштүм. Бул менин катардагы клипим же интервьюм эмес болчу. Бул кадимки эле ачык тартылган эротикалык видео. Тагыраагы Айпери экөөбүздүн акыркы өткөргөн түнүбүздөн алынган 10 мүнөттүк видео. Негедир ошол күнү жарык да өчкөн эмес. Болгондо да менин жүзүм даана көрүнүп турат. Айпери да негедир бир аз тартынгансып жаткан. Көрсө кылтыкка илүү Айперинин иши турбайбы? Баарын билген кыраакы мен эмнеге ошону байкаган жок элем. Керебеттин үстүндө гүл бар болчу. Камера ошонун арасына жашырылганын да эми билдим. Айпери, бул эмне кылганың? Деп сүйлөнүп, тилдегенден башка аргам калган жок. Көз алдыма кесиптештеримдин, күйөрмандарымдын мыскылдап жаткан элеси келди. Ата-энемчи, алар көрсө эмне болот? Мен эмесмин деп тансамбы? Чет өлкөгө качып кетсемби же элден кечирим сурасамбы деген суроолор оюмдан кетпей туруп алды. Видео интернетке желдей тараптыр. Байкуш менеджерим видеону болгон жерден өчүртүүнүн үстүндө далай убакыт иштеди. Кумар менен технологиянын курмандыгы болуп, 2 күндө арып да, карып да кеткен мен азыр коомго аралашып, башымды өйдө көтөрүп сүйлөй албай калдым. Баары тыптыйпыл болду. Кашыктап чогулткан абройду чөмүштөп төгөт деген ушул турбайбы? Мен үчүн мындан аркы жашоом коюу туман каптагандай. Алдыда кандай күндөр күтүп турганын жада калса элестете албай кетем.